Assalamu alaikum. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор жана кесиптештер. Сиздерди бүгүнкү мамлекеттик тил күнүнө жана Улуу жазуучу Айтматов Чыңгыз Төрөкуловичтин 90 жылдык мааракесине арналган салтанаттуу кечени ачык деп жарыялайбыз. Кыргыз тил бүтүндөй элибиздин байлыгы. Өз тилибиз урпактарда жеткире билели. Ал эми улуу жазуучу Чыңгыз Төрөкулович Айтматов атабыздын чыгармачылыгы улуттук адабият үчүн жана болгон эле улуттук искусствонун башка түрлөрүнүн өнүгүүсүнө да өзүнүн зор салымын кошкон. андан кийин журналист болуп, Литературный Кыргызстан журналында редактор болуп иштеген. Мугалим Заманчынын жолу, Фудзияманын кадыр түнү, кылып карытар бир күн, кыямат дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө көрсөтүлүп, сахналарында коюлуп келет. Аты менен аскер кишилер менен чалыша турган жөнү бар бекемин. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили, кыргыз тил бардык мекемелерде, ишканаларда. Жаштыгында дал жолдо жаңылышып, долондон канатымды кайрып алды. Тилимди мен туутуп алгым келет. Эне тилин эсирип чаңгандарды, эне тилди ашатып чөккүм келет. Бүгін Кыргыз Республикасынын Өкчө Кырдаал министрлигинин Бишкек шаары боюнча башкармаларында Чыңгыз Айтматовдун 90 жылына карата жана кыргыз тилине марека арналган кыргыз тилинин күнүнө Бишкек шаарынын гарнизонунда бүт өрткө өчүрүүчү куткаруучулар бөлүктөрүнүн арасында сыноо өткөрүлүп атат. Соңку аягында атайын сыйлыктар менен сыйналат жеңүүчү бөлүкчүлөр. Ошондуктан биз ойлойбуз, эң мыкты деген бөлүктү биз тандап алабыз бүгүн деп.